Emi ene mektebi'nin zararçılığı jönünde. Hurmatlı öneler, hazır sizler mınау жерде oturasыздар. Bu ben içine bir mындай нестандартный, парадоксальный суроо берейин. Bu айыл деген калып кетти да. Айыл калды, базар. Туурабы? Канча убагыңыздар кетип алат. Көчө калды, анча аялдарда болуп жүрчү ушак калды, комшуга кириш калды, компания бул баары калды, улап калды, торпок калды, мал калды, анан бул жерде отурасыздар кандай болот? Чоң ушерп болуп калбайбы зыян? Урматтуу энелер, мына дүйнөдө бардык кесипте окутулат экен. Мугалимдик, дарыгерлик, инженерлик, артисттик, бирок бир кесип бар экен, кесиптердин канышасы болгон. Ана Айтматов мектебинин директору кандай эстүү акылман эжекейибиз отурасыз бул жерде, сизге ыраазыбыз. Бир кесип бар экен, буга окутпайт экен. Ал кесиптердин канышасы экен. Энелик кесип, энелик фарз. Шуга эч кайерде окутпайт экен. Бирок чындап келгенде калган бардык кесиптин, инсанияттын башатыда эне турат экен. Энелерди окутууну баштаганымдын бир себеби ушул болду. Бизде мындай ой болушу мүмкүн. Эми бирөө бир суроо берди эле, капырга энелерди окутуп эме кыласың? Үйлөп койсо 9 ай 1 жылдан кийин эне да төрөгөндөн кийин эмизет, тамак берет, тарбиялай берет да деп. Бирок чындыгыга келгенде энелик чоң илим. Энелик чоң илим. Энелик чоң искусство, чоң өнөр, чоң жоопкерчилик. Жоопкерчилик коомдун алдында, балаңыздын алдында, келечектин алдында, эң биринчиси Алла Кудайдын алдында жоопкерчилик. Миң өкүнүчтүүсү, бардык эле эне буга маани бербей калып атат. Албетте, сөз жок. Энелерибиз төрөп, тамактандырып, тарбиялап, сылап, эркелетип өстүрөт. Бирок тарбия жагына келгенде ал үчүн атайын билим керек экен, атайын өнөр керек экен, атайын бир чеберчилик керек экен. Бая сиздер токуп жүргөн килемден, таардан, туш кийизден, чеберчиликтен дагы өткөн чеберчилик бул сиздердин уул кызыңыздар экен. Алардын жан дүйнөсүнү өзүңөр токугандай кылып токубаса эгер, өзүңөр сайма сайгандай кылбаса эгер, алар бир орой, көргөнсүз, ачкөз, көрпенде болуп өсүп калат экен. Эми энелерди окутканда эмне аталарды окутпайсың деген суроону мага беришип атат. Эмнелер үчүн деп. Анан мен ойлонуп туруп жооп бердим. Окумуштуу Выгодский деген психолог, аз гана илимден маалымат берип кетейин. Психолог мындай деп айтыптыр: баланын эне менен 5 байланышы бар деп. 5 байланышы бар. Биринчиси физиологиялык. Бойда бүтүп 9 ай көтөргөнү бул чоң өзөк ошол жерде. Тарбия ошол жерден башталат. Экинчиси төрөгөндөн кийин биологиялык байланыш. Сүтүнү, ак сүтүнү берип өстүргөндүгү. Үчүнчү психологиялык, анын акыл эси, жан дүйнөсү, аң сезими бардыгы энеден көз каранды, энеси кандай болсо баласы ошондой болуп, бая энесини көрүп кызын алды. Ошого мен кошуп коймокчумун, энесини көрүп күйөө бала кылды. Туурабы? Макалдыда өлүш керек да, прохорет болмаска. Энесини көрүп күйөө бала кылды. Ошого анткени анын дагы философиясы бар. Эр тайыны тартат, эр тагасыны тартат деп. Энесини көрсөңүз тага жыртыны тартса, Кудай кааласа мыкты болот экен деп. Ошол үчүн ана энелерди окутуу зарылчылыгы келип чыкты. Анан энелерди окутат дегенде бирөө мага суроо берди. Апырагай, эмне үчүн аталарды окутпайсыз деп. Туурабы? Мына азыр көрүп атам, залда бир ак калпак, бир эки калпак
Атабыз, жигитибиз отурат, мындай нишана үчүн, уруктук үчүн. Калганы бардыгы аялдар, энелер. Бар болуңуздар, энелер. Рахмат сиздерге. Жооп берейин, эмне үчүн эне деген бая үчөөнү айттым. Биологиялык, анан психологиялык, кийин моралдык байланышта болот экен. Анын жан дүйнөсү, адамгерчилиги, иштермандыгы, мекенчилдиги, мындай марттыгы, элчүрөктүүлүгү, өз тууган жери Айылга, жана аким айтып кеткен айлана чөйрө районунун ал акыбалы, Айыл кыштактын өнүгүүсү, мунун бардыгыга мен кылбасам ким кылат деген ойду айттыра турган ошол эне. Мына моралдык. Ошол үчүн өнүккөн өлкөлөр энелерди тарбиялап, анан мамлекетини түптөйт экен, өнүктүрөт экен. Мына алысты көрө билген акимдар, губернаторлар энелери аркылуу, үй бүлө аркылуу өзү башкарган чөлкөмдүн рухий, моралдык, саясий туруктуулугунун өнүгүүсүнү камсыз кылат экен. Акыркы байланышы социалдык байланыш деген, урматтуулар, тамак ашыдан башка, жүрүм турумудан башка, ымала маданияты, культура, общение дейт, кругозору бардыгы энеден прямой трансляция болуп, аналогично өтүп турат экен. 5 байланыш аталарда ушунун болсо бир 2-3 эле болот экен. Эне ички тон, эне негизги болгону ушунан болот. Анан неге аталарды окутпайсың деп суроо бергенде ойлонуп калдым эле. Ошону анан этнопедагогика дегендин түпкүрүнөн жооп таптым. Айтып коеюн, кереги тие. Бүгүн кечкурун барып, жезделерге, күйөө балдарга айтасыздар, бизге бакабар бол, этият болуп жүр, маселе биякта экен. Ал мындай. Мунун биринчи бөлүгүн айтсаңыздар, күйөө балдар, жезделер мындай тиктеп коет. Экинчи бөлүгүн айтсаңыздар, бизге бакабар бол деп коет. Азыр айтам, мындай. Себеби мындай экен. Энеси жакшынын бар баласы жакшы болот экен. Атасы жакшынын бир эле баласы жакшы болот экен. Караңыз дейт. Бул мен ойлоп тапкан эмес. 1000 жылдык элдик акылмандуулук этнопедагогика илими айткан. Мен бар болгон аны түрдөн таап, сиздерге алып чыктым. Энеси жакшынын бар баласы жакшы болот десе, энелер отурганда кол чаап сүйүнөт эле. Зрелый аудитория болса. Эми экинчи бөлүгүн айтам, капа болбойсуздар. Энеси жиндинин баары жинди, мында кол чаппайт, көрдүңүзбү? Атасы жиндинин бирөө эле жинди. Биерде дагы десем, Бишкекте сүйлөп атам. Чоң аудитория, Бишкектин аудиториясы зрелый, көпчүлүгү окумуштуу, иштегендер, депутаттар отуруп, анан баягы бир аял, өткүр аял айтам. Видите, все-таки запрагай, атынан зависит дейт. Жакшы болсо дагы энеден көз каранды экен, жинди болсо дагы бизден көз каранды экен. Так что бизге этият болуңуздар дейт. Бул дагы сиздерге сөз болсун. Эмне үчүн атаны окутпайт дегенге экинчи жообуну дагы бирөө берди эле жооп берейин десем, Бишкекте аудиторияда бир аксакал ордунан туруп, наверное, профессор, алым, зор көптү көргөн, мага жардам берди. Бакырагай, билесиз, шаардыктар чала орусча сүйлөйт, гүлдана. Туура кыласыз. Энелерин окутсаңыз болду. Нечего время терять. Энесин окутуп койсоңуз, баласын дагы, атасын дагы өзү окутуп алат.